Ерлан, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Жакшы, Кудайга шүгүр, өзүңүздөр жакшысыздар. Өткөндөгү оюнда мен баягы монтаж кылып атып байкап калдым. Баягы коргоочу атын бурганда аттын башы тийген турбайбы? Ошол жерде баягы оюндун ичинде манас эңип атканда манаска жабышайын деп байкай калдым да. Аттын башы келип тийип, мурдума тийди да. Мындай кандай көрсөттүңбү тынчылап экеничи? Мурунду көрсөтүп, мурдум сынып кетти. Барып кече түстө өтүп келдим. Алынга. Кудайга шүгүр жакшы эми. 3-4 орунга болгон мелдеш болду Мурас командасы менен. Чындыгында эле курч оюн эле жүрдү. Анткени себеп дегенде биз полуфиналда достук командасы менен ойноп, аттарыбыздын көбү травма алып калды. Балдарыбыз да травма алып калды. Өзүбүз дагы. Ошол себептен эми болгон аракетибиз менен ойнодук чындыгында. Ошондуктан эми элдер үчүн ошондой болуп калышы мүмкүн. Бирок чындыгында баягы таза эле оюн болду, антип сүйлөшүү жок эле. Болгон күчүбүз ушул болуп калды окшойт да. Башында бир тең ата жүргөндөй эле болду, анан кийин эсеп сандары өзгөрүп бир эсеп болуп кетти. 6-2 болду да, жаңылбасам же. 6-2 болуп кетти. 6-2 болдубу? 5-2, 6-2 ушундай болуп калды окшойт. Кандай азыркы оюн боюнча Мурас командасынын даярдыгы боюнча? Мурас командасы боюнча айтсак, булар деле баягы жаш балдардан түзүлгөн команда да. Булардын дагы жаш балдары аябай жакшы, аттары күлүп, ошондуктан өзүңүз көргөндөй, эл көргөндөй тең эле оюн болду да. Элдин күтүүсү боюнча ынтымак командасы аябай ийри шот менен утат деген эмени күтсө керек да. Бирок булар деле баягы высший лигада жүргөндөн кийин слабый команда жок да. Булар деле высший лигада жүргөндөн кийин күчтүү командалардын бири. Ошол себептен баягы тең эле оюн болду. Биз деле колубуздан келишинче күчүбүздү жумшап ойнодук. Баракелде. Ерлан, кечеги жарым финалдык беттешке кайта турган болсок, бул Көкбөрүнүн Көкбөрү оюнунда кандай бир ачылыш болду? Себеби буга чейин тарыхты байкап көрсөк, ынтымак командасы дээрлик өзүнүн тарыхында эле мындай бир ийри эсеп менен утулуп көрбөптүр да. Бул жөнүндө айтсак, баягы баардык эле командалар утабызып келет да. Мелдешти. Биз үчүн деле бул 9 май турнири аябай баягы керектүү турнирлердин бири болчу. Себеп дегенде мен өзүм жөнүндө айтсам деле, мен 2017-ден бери ушу Талас командасында ойноп келатам. Мен келгенден бери ушу 9 май турнирин утуп элекпиз да. Норусту утканбыз, Кубок президент кубогун утканбыз, анан ушу 9 май турнирин ушу мен келгенге чейин, мен келгенден бери утуп элекпиз. Ошол себептен аябай чындыгында аракетибизди кылдык. Эми баягы бул спорт экен, бирөө утат, бирөө утулат дегендей. Достук командасы да аябай жакшы дайынданыптыр, утту. Эми биз деле мынчалык ойлогон эмеспиз, ийри шот болуп кетет деп. Бирок эми баягы ушундай болуп калды да, оюнда эми бирөөгө буйруйт экен, бирөөгө буйрубайт экен. Баягы буйруп койсо, жок жерден бар болуп эле өзүнөн өзү гол түшө берет го. Анан аябай аракетибизди кылдык. Бир 50-60% улакталып жүрдүк окшойт. Бирок салым болбой, салым сала албай койдук да. Аутка чыгып эле. Аутка чыгып эле. Анын үстүндө биздин чабуулда баягы улак сала турган аттарыбыз травма алып калды. Биринчи таймда эле Нуржандын аты травма алып калды. Оюнга чыкканга чейин Майрамбектин аты травма алып калды. Ошентип 2-3 атыбыз травма алып калды. Анан кийин ошо улак сала турган балдарыбызга защитада жүргөн аттарды мингистигем, защитанын аттары улак салган аттардай болуп түз токтоп эметпейт экен. Ошол себептен да болду деп ойлоп атабыз. Биринчи, экинчи тайм тең ата эле оюн жүрдү да. Мындай эсеп сандары тең болуп эле баягы бири-бириңер менен тең ата оюн жүрүп, анан 3-чү таймга келгенде кайсыл бир Манастын бир салымында жок экөөң тең келип калыптырсың. Эми анан Марлис келип туруп, экөөң тең каптал туруп калыпсыңар да. Келип туруп бирөөң кармаганда экөөң тең кармалып калдың да. Ойлонуп, улакчылардын баары эле ойлонуп чыгат да, каяка бурат деп. Бирок алардын баягы каяка буруп кетерин билбейт кезиң, бирок өзүңдүн жеке оюңда ойлоп баратасың, бул азыр оңго бурат, солго бурат депчи. Бирок чындыгында казанда аябай эле карап атканбыз. Анан как раз Жокойке экөөбүз удаа келип калдык. Анан кийин Жокойкеге мен айтып калдым да, Жокойке наржанан кыз мен жабышам депчи. Ошол себептен Жокойкенин аты сал кичине арткараак болуп калды да. Карчыгасынан болуп калганда Марлис байке экөөсү тең бөлүп калды да.
Анан эми баягы биз деле баягы жабышып калалы деген үмүт менен Казанжанына карап туруп жабышып калалы дегенбиз да улакка. Анан эми баягы биз ойлогон ойдой болбой калды да. Анан эми баардык эле салганга аракет кылып кайсы жерден тосорун эми баягы заштада жүргөн балдар каныгып калганда эми Марлис байке деле канча жылдан бери заштада жүргөн, ал дагы эми көп нерсени билет да, тактикалар күчтүү да. Болбой эле высший лиганы балдарын. Баракелде. Мен өзүм алыстан карап тургам, бирок мен ойлоп аткам баягы бирөө Манасты кармайт, анан экинчиси Казан жакта калып калат депчи, анан карасам эле Жоки дагы бастырып жөнөдү да. Ооба, экөөбүз кызып жабышалы дегенбиз, бирок андай биз ойлогондой болбой калды да. Баракелде. Эмне болгондо дагы билбейм. Ушул күнгө чейин талкууда. Мен өзүм дагы баягы мындай оюнду биринчи мындай редко боло турган беттештердин бири болбодубу кечеги оюнчу. Бир баягы Көкбөрүнүн дагы бир баягы деңгээли, Көкбөрүнүн көркү дагы бир жогору көтөрүлгөндөй болду бир чети Эрлан. Ооба, эми азыр чындыгында азыр эки команда тең эң Кыргызстандын мен деген командалардын бири да. Мыкты балдардын баары жүрөт. Мыкты аттар. Эң жакшы оюн болду чындыгындачы. Эл көрө турган баягы жакшы оюн болду да. Кырсык-кырсыгы жок, Кудайга шүгүр, бул спортта. Бирөө утат, бирөө утулат дегендей. Биз эми баягы чын жүрөктөн эле куттуктайбыз достук командасын финалга чыгышыначы. Баягы утканды билгенден кийин утулганды да билиш керек дейт го. Биз дагы утулуп да көргөнбүз, утуп да көргөнбүз дегендей. Эми Кудайым буйрса баягы утуп эле турсаң анда болбой калат экен. Утулуп турсаң кайра чыңалып, улам чыңалып. Биз үчүн бул дагы бир чоң сабактардын бири болду го дейм. Бар экен. Көкбөрдө бул эр шаркак, бул спорттун өзү табияты ошондой экен. Күч дайыма бирдей күчтүү болуп турбайт экен. Жаш өтөт экен дегендей, убакыт өтөт экен дегендейчи. Ошондо оюн негизинде баягы оюндун дагы деңгээли өсөт экен заман өзгөргөн сайын. Эми бул мен жеке ойлойм, буйрса бул силерге бир чоң сабак болду. Силердин эле командаңарга мисалы ошол уюштуруп аткан жетекчи, силерге салым кошуп аткан мисалы жигиттергечи. Бунун артынан дагы бир топ изденүүлөр жүрөт го дейм, а? Ооба, эми ал бул жөнүндө эметсек эми чындыгында ушу команданы жетектеп жүргөн жетекчилерге рахмат да. Тети канча деген жерди базып, ушул жакка чейин алып келип атат. Аттарды алып берип атат. Команда жетектеп жүргөн байкелерге рахмат биринчиден. Анан кийин мынтип ат алып берсе, аттар да трам болуп калып атат. Эми азыркы жашоодо кыйын болуп атат акча табыш делечи. Анан азыр Көкбөрүнүн аттарын эми өзүңүздөр билгендей аябай кымбат баада да. Анан келип керкилер бир оюнга чабылбай да травма болуп атат аттарчы. Анан ушунун ысык суугуна чыдап те жактан бери анан жеңиш күтөбүз деп турса, мынтип утулуп калып атса, кичине маанайлар чөгөткөн. Кайра туруп утсаң баарын унутасың дегендей, баягы кымбат аттардын акчаларын баарын унутуп каласың да, утсаңчы. Анан утулуп калсаң кичине чөгөткөнсүң, бирок баягы муну менен эле чектелип калбайт экен, кайра баягы өзүңүз айткандай курчуйт экенсиң да. Изденип атабыз дагычы. Аракетибизди кылабыз, эми Кудайым буйрса да кийинки оюнгачы. Азыр аттарды издеп атабыз, ат караштырып атабыз дегендей да. Эми буга чейинки командалардын көбү эле жекеме-жекеге коргонууга басым жасап, ортодо бир чабуулчулардын бир позициясы бир аз төмөн түшкөндөй болуп, Көкбөрүдө жекеме-жеке менен коргонуу чечет турбайбы деген дагы бир ойлорго көбү келип калган да. Бирок оюндун жүрүшүндө баарын 3 позицияны тең кынтыксыз алып кетиш керек экенин кечеги оюндагы бир далилдеди да. Себеби баягы силердин эң эле бир эки мыктарыңардын баягы жаракат алып калышынын бир себеби дагы ошого түрткү болду го. Ооба. Эми ал баягы азыркы күндө мурдагынкыдай болбой калбады. Мен только заштада жүрөм, анан мен муда жүрөм деп. Аз балдардын баардыгы эле универсал оюнчулар болуп калды. Чабуулга да кетет, айдын кирип чөөлөт, заштага да чөп, эч кимисинен баягы бул кыла албайт деп антип ойлой албайсың да. Бүттүгүнүн колунан келет азыр улак салганчы. Анткени баягы заштада эле жүрөм деген андай антсең жаңылып каласың да. Анан эми оюндар азыр аябай эле өстү. Улам артын карасаң, улам жаш балдар өсүп келип атат. Эми Кудай буйрса ушун менен кетип берсе, Көкбөрү дагы өсүгөт деген ойдобуз. Баракелде. Көкбөрү дагы бир бардык командаларга эскертти окшойт, а? Кимиң мыкты дайындансаң, кимиң мээнет кылсаң, мен ошол тарапка коеюм деп, а?
Эми бул негизи эле бар го дейм, бул баягы мээнет кылган киши жейт дегендейчи. Чындыгында достук бизге караганда аябай жакшы мээнет кылса керек. Мээнеттер жанды дегендей. Ошол. Баракелде. Ерлан, ийгилик, Кудай буйруса, алдыда президенттин кубогу келатат. Ушундай мен каалайм да дайым. Баягы оюнда негизи ушу 12 бала бүтүн кетсе экен депчи. Анан дагы бир себеби баягы чыр-чатаксыз бүтсө экен. Ушул калыстарга дагы дуа кылам, мисалы оюнчуларга дагы ушу баары тарыгыдай так болуп өтсө экен. Оюнду мындайча айтканда бир ушул оюндун артынан бир эл аралыкпы же райондар аралык, бир областтар аралык бир чыр болбосо экен деп баягы ниет кылып дуа кылып келем да дайымча. Ошонун арасында силерге дагы кийинки оюндарыңарга чын жүрөктөн ийгилик каалайм. Рахмат байке, баягы чындыгында баягы эки команда бир сааттык эле оюнда болчу. Эки команда чындыгында балдар ушпайт. Биз эми баягы бири-бирибизди жакындан билебиз. Баягы оюн учурунда бириңе бириң кыр көрсөтүшүң мүмкүн. Мисалы сен мындай сүзүп кеттиң, тигиндей сүзүп кеттиң, бирок эки команда ушпайт да. Командалар эми баягы сырттагы чынын айтканда көрөрман жана болельщиктер эле бөлүнөт элчи. Кече оюн мына достук менен ынтымак ойноп атканда деле баягы сыртта тургандар эле ошо көрүүчүлөр эле да. Тебеле ана мин тигин деген сөздөрдү айтып атат. Эми ошол жерден биз деле баягы калыстык сөзүбүздү өзүбүз айттык да, биз деле кыргыздын баласыбыз депчи. Биз деле сырттан келген жокпуз, казактын балдары эмеспиз депчи. Сырттын балдары эмеспиз, биз деле кыргызбыз деп болгон ошо сырттагылар бөлүнөт да азырчы. Көрүүчүлөр бөлүнүп атат да. Чындыгында бул талаас, бул ош, анан бул тияк депчи. А балдар биз мисалы антип бөлүнбөйбүз. Болбосо достук неге чогулду дегендей да. Достукта таластын балдары бар, чүйдүн балдары бар дегендей, бул эми командалык оюн да. А биз эми командалар экиге бөлүнүп антип урушуп талашып сен мен деп антпейбиз да. Анан ошо көрөрман жана болельщиктерди чакырат элек биримдикке. Баракелде. Ошолор бөлүнбөсө команда эч жака бөлүнбөйт, бул спорт. Эми бул спорт өзү ушундай экен да. Спортто мисалы 2-1 турганда эле футболго чыксаң деле экөөң баягы той үчүн талашасың да, анысы кандай эми эки областтын намысын коргоп аткандан кийин конечно эми баягы бириңе бириң кичине карама-каршы туруп оюн көрсөткөнүң болсо, эми сырттагыларга душман болуп көрүнүшүбүз мүмкүн, бирок душман эмеспиз. Болгон көрөрмандар эле кичине бөлүнүп атат да. Көрөрмандарды андан көрө баягы биримдикке чакырабыз. Баракелде. Баарыбыз Кыргызстанбыз, биригели. Баракелде. Баракелде. Ерлан, өтө жакшы сөздөр болуп кетти. Кудай буйруса, ийгилик. Бул эми чек эмес. Дайыма ушинтип көк бөрүгө утуп эле жүрбөстөн ушинтип салымыңарды кошуп, тарых жаратып, мээнет кылып, ушунун үстүндө изденип, бир жакшы буйруса кийинки келечек муунга бир жакшы өткөрүп беребиз деген ойда баарыбыздачы. Ийгилик Эржан анда, Ерлан. Рахмат, Кудайым буйруса эми ушун менен кетсе түз эле багытка кетет го. Кудайым буйруса көк бөрү. Азыр эми жаштарды көрүп атасыз го, жаштар көп келатат аркабызда. Эми биз деле жашпыз да, албайбы? Баракелде, игилик.